Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович, мен Баткен областынын Кадамжай районунан боломун, билим жогору маалыматтуу агрономмун. 41 жылдан бери органикалык жер семирткич биогумус өндүрүп келе жатам. Биогумусту Америкадан калифорнийский червилерди алып келип, ошо калифорнийский червилер табияттагы табигый калдыктардын бүт баарыны жеп, организмде кайра иштетип туруп, айыл чарба үчүн эң баа жеткис, эбегейсиз баа жеткис биогумусту чыгарып жатат. Азыр ушул күндө мен 200 тоннадан ашуун биогумусту элдерге, дыйкандарга жеткизип бердим. Ошондой эле миллиондогон сандагы сөөлжандарды элдерге берип, элдер өздөрүнүн үйлөрүнө алып барып алышып, ошо табияттагы табигый калдыктардын бүт баарын жедиришип, органикалык жер семирткич чыгарып отурат. Бул органикалык жер семирткич эмне дегенде, бул органикалык жер семирткич минералдык жер семирткичке караганда түшүмдүүлүктү 20-25 эсе жогору көтөрүп атат. Мисалы үчүн 1 гектар жердин түшүмүнө 40 соток берип атат. Курамында нитраты жок. Таптаза, экологиялык жактан таптаза. Мына жакында биздин лаборатория анализи Орто Азияда эң биринчи орунду алды. Менин өндүргөн биогумусумдун курамында өсүмдүктөргө керектүү баардык азык заттар бар экен. Бул биз качан гана Кыргызстандын экономикасын көтөрөбүз дегенде, мен бул суроого ушундай деп жооп берет элем да. Биз айыл чарбаны гана көтөргөндө Кыргызстандын экономикасы көтөрүлүп, жакшы мыкты жашоого жетишибизге мен толук адис катары мен өзүмдүн көзүм жетип отурат да. Мисалы үчүн ушул менин технологиямда органикалык жер семирткич биогумусту өндүрүүдө табияттагы табигый калдыктардын бүт баарын сөөлжандар организмде кайра иштетип чыгып отурат да. Бизге эбегейсиз жылдар бою минералдык жер семирткичтерди пайдаланып келип, жердин курамында азыр эч кандай өсүмдүккө түшүм берүүчү гумус жок. Жер дагы ооруп жатат, өсүмдүктөр дагы ооруп жатат, кишилер дагы ооруп жатат. Кыскасы, тездик менен сиздин жардамыңыз керек болуп турат. Биз органикага өтүшүбүз керек. Биздин бюджеттен айыл чарбага бөлүнгөн акчалардын бүт баары өз бюджетке калып, мугалимдердин, врачтардын акчасын, айлыгын көтөргөнгө өзүнүн чоң бир салымын кошот эле да. Дагы бир өтө чоң бир өрчүндүү маселеси, азыр биз союз сериктеш мамлекеттердин курамына кирдик. Сөзсүз түрдө биз ушул технологияга өтпөсөк, дыйкандар селитраны, минералдык жер семирткичтерди сееп отурса, булар лабораториядан нитрат чыгып туруп, эч качан бул биздин өндүргөн продукциябыз жарактуу болуп шериктеш мамлекеттер албайт. Эл өзү эле билип калды, селитраларды сееп отуруп, жер түшүм бербей койду. Келип алышып ататтар. Бир күндө 10 тонна, 15 тоннага жакын биогумусту сатып атамын. Кадрлар маселесиге биз өтө чоң бир маани беришибиз керек болуп атат. Ошондуктан биз айыл чарбаны өндүрөбүз десек, биринчи иретте биз айыл башчыларыны өзүнүн адистиги боюнча коюшубуз керек болуп атат. Мана дагы мен кайра айтып кетемин. Биздин Халмиен айыл өкмөтү өтө килтейген айыл өкмөтү. Коммерциялык деген толуп атат. Эң коммерциясы көп, базары көп биздин айыл өкмөт. Не себептен дотациядан чыкпайт? Себебинин бирден бир немеси, кадр жер менен иштешкени билбейт. Кадрлар маселесин колдоп берсеңиз, менин көзүм жетип турат. Биз Кыргызстан ушул технология менен, органика менен тез эле байып, экономикасы көтөрүп. Урматтуу Сооронбек Шарипович, эгерде ушул технологияны биз колдоно турган болсок, медицинага болгон көз караш, аптекага болгон көз караш кескин түрдө азаят эле да. Мана Америкаларда, ошол органиканы иштеткен мамлекеттерде адамдар орто эсеп менен 80 жыл жашайт экен да. Кантип биз ошондо жашай албайбыз? Бул биздин таманыбыздын астыда, маңдайыбызда турат да. Ошончо жыл жашаганга, экономиканы көтөргөнгө. Дагы бир мен жогоруда айтып кетип, өтө бир кадрлар маселесиде орчундуу маселелер көп болуп атат. Ошон үчүн биз Кыргызстан жакшы сылжыбайсат. Кайсы жерге барса неграмотный, окууду очный, заочный бүтүргөн, атасы менен энесинин акчасын берип туруп, өзү Москвада жүрүп аудиторияны көрбөгөн балдар келип жогору немелерде, бийликтерде иштеп атат. Ката бир сөзүдө 4-5 каталар кетип атат. Эч качан мындай кишилер Кыргызстандын өнүгүшүгө түздөн түз кадрлар маселеси өзүнүн чоң бир өзүнүн терс таасирин тийгизип атат деп ойлоймун да. Мана азыр биздин сиз айтып атасыз, коррупцияга каршы күрөшүү өтө күчтүү барып атат. Биз аябай сизди колдойбуз,
өтө бир нече жылдан бери көйгөй болуп элдерди кыйнап келе жаткан коррупция маселесини сиз ачып койдуңуз. Сизге чоң ыраазычылыкты айтабыз. Мисалы үчүн мен өзүм жападан жалгыз болсо дагы сиздин ошол коррупцияга болгон немеңизди мен чын жүрөгүмдөн түп-түбүдөн колдоп, коррупцияга каршы кайсы жерде иш болгон болсо ошонун бети ачыганга мен өзүмдүн салымымды кошом деп айта аламын да. Анан дагы бизде азыр сиз элдер менен жолугушуулар кылып атасыз, элдер көйгөйлөрдү айтып атат. Анан көйгөйлөрдү жазып арызданып ататтар, даттанып ататтар. Анан ошо сизге барып кайра келгенден кийин бу жерде биздин жогору бийликтегилер жашырып коюп атат да, ошонун бетин ачып койбой жатат да. Бул деген нерсе коррупцияга мен өз түздөн түзө айта аламын. Көп жогору бийликте отурган кишилер мындай жалган гана өзүнүн бир жалган сөлөкөтүн көрсөтүп туруп эле коррупцияга күрөшөбүз деп туруп, биякта коррупцияны булчулдап ичиде жүрүшөттөр да, маселенин чечилбей жатат. Эгерде ошол маселелерди сиз жогоруда сиздин бүт менен жыйындарыңызда мен угуп отурамын. Өтө туура немени айтып атасыз. Бардык нерсе айылдан башталат. Коррупциянын башталышы дагы айылда. Айылда азыр толуп жаткан коррупция бар. Мисалы үчүн 14-жылы мен органикалык жер семирткич биогумус өндүрөмүн деп айыл өкмөткө райондун акимдарына кайрылганмын да, бирок эч мага жардам беришкен жок. Ушунчалык кыйнашты да, бир 5 сотик бергенге булар чыдашпадылар. Жерлер толтуруп жатат, биздин Кадамжай районунда жер толтура. Бүт эле калп эле алдашып жүрдү. Сессияга койдум, сессияда ой бул сасык экен, бул болбойт экен, бул бизге силитир жакшы, муну жоготуң деген өтө каттуу мага уят сөздөрдү айткан күндөрү болду. Анан 14-жылы биздин Халмейон айыл өкмөтүндө жерди сатуу боюнча аукцион болду. Аукциондо мен жазганмын, коммерцияга эмес, элге органикалык жер семирткич биогумусту өндүрөмүн деп 15 сотик мен газетага өзүбүздүн эл чарчы газетасында жазганбыз. Коммерция деп жазылган эмес, биогумус өндүрүү боюнча деп 380 000 сомго 15 сотик жерди таштак кылымдар бою зоо болуп таш болуп жаткан жерди 380 000 сомго берди да. Мына коррупция.